Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрөрманы. Учурда биз Баткенден түз эфирге чыгып жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, Баткен облусу ушул Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрү менен канаатташ жайгашкан. Азыр бул жердеги Аксай элинин айтымына караганда, ушул Аксай айылындагы ушул жайыт жерлерин тажик тараптын аскерлери кооруп жатканын айтышып атат. Мындан улам ушул Аксайдын эли жергиликтүү бийликке келиши азыр губернаторго кирип жолугуп чыгышты. Бирок биз бул жакка кирели дегенде бизди киргизишкен жок. Мындан улам ошол көйгөйдү жергиликтүү бийлик тургундардан өзүнөн угабыз. Саламатсыздарбы? Сиздер кандай көйгөйдү айтып келдиңиздер? Биздин биринчи маселе азыр губернаторго келгениздин себеби биз мурда ушул бүгүнкү күнгө чейин колдонуп жүргөн жайыт жерибизди кече биздин бийликтегилер барып 2 күн тажиктин чегарачылары менен биздин чегарачылар акимдер сүйлөшүү жүргүзүп, анан тажиктин пайдасына чечип, бул тажиктин жери экен, карта боюнча 58-89 карта боюнча тажиктин жери экен деп берип, ошол эле мезгилде жолдун биягында биздин тажиктерге кирип кеткен жерлерибизди кайтарып ала алган жок биздин бийлик. Эгер берсе, бул жер тажиктики, факт тажиктики болчу болсо карта боюнча, биякта карта боюнча кыргыздын жерини биздин бийлик алыш керек эле. 3 күн өттү, биз күттүк, эч нерсе жыйынтык чыккан жок. Анан биз айласыздан губернаторго келип кайрылып атабыз. Ошол жерди кандай чечип бересиздер? Эгер ошол жер тартыш жер болчу болсо, биз ам чыкпай турушубуз керек. Тажиктин жарандары ham малыны бакпай турсун. Бирок ал жерде азыр тажиктин жарандары барбы? Ал жерде азыр тажиктин жарандары мал багып жүрөт. Тажиктин солдаттары, жоокерлери биздин чегара үйдүн астына келип турат. Өтпөйсүң деп. Ушул көйгөйлөрдү айтканыңыздарда облус жетекчи эмне деп жооп берди? Облустук жетекчи азыркы биздин төрагабыз Ташиев, урматтуу Ташиев азыр ден соолугуга байланыштуу ооруп жаткандыгыга ошо Ташиевдин келишин күтөбүз дейт. Бул Ташиевсиз эле чечиле турган жер, ушу бүгүнкү күнгө чейин заставанын начальниги эле чечип келген жер эле. Негизи ал жерлерде буга чейин биздин аскерлер турган, кыргыз аскерлери. 10 жылда биздин аскерлер кече күн 2-3 күнгө чейин, 3 күн болду токтогондо, 3 күнгө чейин биздин дозор жүрүп турганда биздин дозорду мына чегарачылар азыр сыймайт этип койду. Километрге дозорго барып келип аткан биздин кыргыздын чегарачылары. Азыркы күндө келди дагы биздин дозорду токтотуп койду. Улардын болгон эле айыл башчысы bir kатын eкен, şol эле келип биздин заставанын эмелеринде, солдаттарында кайтарып койду. Ошол тажик сүйлөшүү болот деди. Биринчи сүйлөшүүдө айтты, чечиле элек. Инаугурация өткөнгө чейин күтө туралы. Дагы акимдер сүйлөшүп туруп, жолугушуп туруп, чечилет деди. Ондой мезгилге жеткиче эле тажиктер келди да биздин солдаттарды кайтарып, өздөрү азыр ээлеп алды. Мисалы үчүн алардын малы дагы чыгып атат. Солдаттары как бизге уруксат жок, артта жүрөт. Анан ушул көпүрө маселеси кандай болуп атат? Көпүрөнү дагы финансы жок деп бизге эми болгон шылтоо менен элде жоонтуп коюп отурушат. Мисалы ошо Садыр Жапаровдун видеосуга чейин бар, мисалы үчүн балдарда дагы жүрөт ол видеолор. Айткан ошо немеде биз полный каражат каралды, бүтөт бар жоңар деген. Азыркы күндө келди дагы. Тажиктар келип сүрөткө тартып кетти, шону менен токтоду. Көпүрө дагы. Азыр эми көпүрөнүн дагы финансы жок деп болгон шылтоо менен мына биз. Ошол биздин аскерлер турган жерде ошол тажик тараптын айыл башчысы келип туруп кууп түштү деп атасыздар да. Анан бизди ошондо биздин бийлик өкүлдөрүнөн же чегара кызматынан бирөө бар беле? Чегара кызматынан заставанын зам начальниги бар. Начальник отпускада экен, зам начальниги бар. Ал кандай кадамды жасай алды ошол жерде? Ал талашты, бир-эки талашканда кийин отрядтын начальнигиге чыкты. Булар ушинтип талап коюп атат десе, биздин жокерлерди артка кагыла деди. Мен ошол жакта биринчи үйдө жашайм. Биздин жокерлер бар да, мен огородумду кооруп отурдум. Азыр ошондо сиздин үйүңүздөн чык деп кандай? Жок, мен үйүмдөн. Анан азыр бул жерде жарандардын айтымына караганда, бул жерде эме экен да, эки тургундун үйү дагы ошол тажик тараптар келип кооруп ошондой кылып атат экен го. Ушул да чынбы? Биринчи үйдө мен жашайм, бирок мен маңдайымда турат да келип. Турушат мындай эч кандай коркутуулар болбойбу? Коркутуулар болгон жок да, эми биз мал багып чоңойгон жерлер алда келди, балансыга өтүп кетти да. Бул жерде айыл өкмөт барбы? Жергиликтүү бийликтен барбы? Саламатсызбы? Кечиресиз, биз 7 каналдан, атым Айжамал. Сиз өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, аты жөнүңүз, кызмат абалыңыз?
Аксай өкмөтүнүн башчысы Канат Саатбек бүгүн баягы Тапчыга элиндагы жайыт маселеси боюнча элдер келген экен. Азыр өкүлчүлүк Баткен областынын кармалуу өкүлү Жалалов Интервьюну ким алды дейт? Жанбек Махматалиевич өзү элдерге түшүндүрүү жүргүздү. Интервью алыш керек, интервью. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр чыккан сөз. Негизи ушул жайыт маселесин эмне үчүн 2 күндөн бери ушул биздин тарапта тажик тараптын аскерлери кооруп атат? Неге буга чейин биздин аскерлер кооруп келгенде ал жерде? Муну аскер комиссариатына берсеңиз жакшы болот эле. Негизи сиз буну жергиликтүү бийлик катары кантип түшүндүрө аласыз бизге? Чегара боюнча чегараны кайтара турган кишилер бар. Ошолорго берсеңиз жакшы болот. Бирок сиз ал жерде өкмөтсүз. Ал командир отряд жолугушуп сүйлөшүү, азыр дагы биздин эмебиз Мизаев Замирке өзү келип түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, анан тажик тарап менен жолугушабыз деди жума күнү, 5-күндө. Түшүнүктүү. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Аксай эли бир 100дөн ашуун эл болуп ушул обл администрацияга келишти. Учурда бул жерден облус жетекчиси менен сүйлөшүү болгондон кийин учурда тарап жатат. Биз Кудай буйрса эртең ушул тажик тараптары кооруп жаткан, бирок ал жер биздики деп айтылып жатат. Ошол жерге барып, жеринен кабарды толугураак, туура кылып жеткиргенге аракет кылабыз. Эртең жеринен кабарлайбыз.